Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы туугандар? Бүгүнкү чыгарылыш 19 март 2021 жыл. Сиздерге бир красавчик атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрдүк. Биз туугандар азыр Нокаттабыз. Нокаттын Камелата деген жериндеги ушул жигиттердин бир эки аты бар экен. Ушуларды тартып көргөзүп туугандар сатууга чыгарып атат экен достор. Бұл аттар бойынша азыр толық маалыматты алып берели. Ассаламу алейкум. Бала чака жакшыбы, ден соолуктар? Аттарды сатууга коюп атасыңарбы? Аттарды сатууга коюп атабыз. Бул красавчик бойынша бир маалымат бербейсиңерби? Бул ака 5 жашар болот жазга ака. 5 жашар. Болду да эми ака. Жаңасы болуп калды, Болду ака. Бул ака бир эки жолу салындык ака, биз өз сатыш ниетте жок эле ака. Өзүбүз алган элек. Келип салууга көрөт ака, кичине акча зарыл болуп калды, сатууга чыгардык ака. Акча зарыл болуп калды. Ооба. Бир кулум менен ушу ат бар эле, өзү сатыш ниетте жок эле бул аттарды энчиге алган эле. Энчи ат экен эле да? Ооба. Бул аттын породасы кандай? Күрөң экен. Бизге келгенде, короче, эме деп келген, кара байыр менен Россия аралашкан деп келген. Россия аралашкан деп келген. Кайманаты барбы жокпу? Кайманаты бар, сникерс деп койду. Сникерс, өңүнө жараша кайманат коюлуп тур да? Ооба ака. Мынакей туугандар, бою канча чыгып калат? Бой 1.65 жогорусу ака. 1.65 жогорусу. Мынакей достор, атты көрүп турабыз. Азыр бул ат боюнча бир сиздерге баарын тартып көргөзүп берейин. Аттын жооштугун, аттын баарын сурайлы. Бул аттын жооштугу кандай? Жооштугу ака жаш балага деле кармап берет, таккага туруштар деле жоо. Баары жоош. Баары жоош ака. Жебичи. Жебичи коробу. Ооба ака, мына жебичи жүнүнөн деле байкасаңыз ака. Жалтырап турат, бирок атты жакшы мындай карапсыңар, кароо жакшы экен. Кароо жакшы ака. Караңыздар туугандар. Ден соолугу жакшыбы? Жооп ака, ден. Буту колу, тазалыгы Жооп ака. баары жооп, Шишик, уа, суа жок ака. Шишик, уа, суа дегендер жок. Баасын жакшы эле баада коесуңарбы? Ооба, жеңил эле коебуз ака. Жеңил эле коесуңар. Мынакей туугандар. Атты чапса болобу, бир кой берип койсо, Каминге ака. Каминге. Мынакей туугандар. Бир кой берип койгула. Мынакей туугандар, Сникерс кайманатындагы атты аз-аздан чабып көрөлүнү туура көрүп туугандар чабып атабыз. Айда, чап. Караңыздар туугандар, азыр аттын баасы канчага коюлат? Аны бул видеонун көрсөтүүнүн жүрүшүндө көрөбүз. Оозу жумшак экен. Аны дагы сурайлы. Мынакей туугандар, ат жаккан болсо, бул күрөң ат. Өтө мындай өңү дагы богатый түстөгү ат экен. Караңыздар туугандар. Болду, жетет. Бери келе бер. Достор, эми баасын сурайлы. Баасын сураардан алдын бул аттын мындай улакка чабуу анча-мынча чаптык дейт. Улакка анча-мынча бардыбы? Былтыр чабылып жүргөн ака. Быйылчы? Быйыл өзүбүз иштер менен укал кем бардык да ака. Кем бардыңар? Кем бардык. Мындай сүрүштөрү кандай? Жок ака, мына көрөсүз өзүңүз. Портерге да урасыңбы азыр, а? Көрөбүз ака, келип минут эле көрүшө берет ака. Атка оор келип калбайбы? Жок ака, бир көрөлчү анда. Мынакей туугандар. Портерди урдуруп көрөлү дейт. Мынакей туугандар. Сиздер кандай ойлойсуздар? Аттын түзүлүшү кандай экен? Аны комментарийге жазыңыздар. Аттын сыны боюнча 4 мүчө ат экен туугандар, караңыздар. Аркасы алды бир келген. Бер бастырчы эми. Мен баасын канча деп атасыңар бул Сникерстин, а? Баасын ака 350 миңге койдук ака. 350 миң сом. Ооба. Дагы кеми болобу? Кеми болот ака. Кеми болот. Сүйлөшүп көрөбүз дейт туугандар. Анда туугандар, бул биринчи номердеги Сникерс кайманатындагы атты тарттык. Бул жака бастырып койгулачы. Аттын эми чатка аягындагы бир сыйра көрөлү. Бастыра бер. Мынакей достор. Сникерс күрөң ат, күрөң кашка. 350 миң сомго коюлду. Доллар менен дагы жазып өтөбүз. Эгерде кимге жаккан болсо, чалыңыздар. Алдыда мен номерлерди коюп өттүм. Поворотторун көргөзчү бир. Оңго, солго. Повороттор мына. Жакшы экен, а, повороттор, а? Эң сонун. Мынакей туугандар, дагы тарбиялап туугандар. Бул атты сынга дагы мине турган ат экен. 350 миң сом кеми бар. Эми кийинки тайга өтөлү. Тайдын баасы канча экен сурайлы.
Болду. Туғандар, екінші номердегі ушул буурул аттан баштайлы. Буурул булун жашы, аябай жаш экен, өзү чоң болгону менен азыр тишин да тарталы. Бүкөн бул ат боюнча маалымат беремин. Жашы кандай? Жашы уже 1 жашта эми жаз келди экен. 1 жаш болот, а? Ооба, 1 жаш болот мына. Мына туғандар. Аттын жашы 1 жаш болот экен. Көрүңүздөр. Силерге келгенине кулунуна келген ошондо? Жок, бизге келгениге 1 айга жетпей эле болду экен. 1 айга жетпеди. Ооба, 1 айга жетти. Россиядан туура келди. Эми алып келишкен экен, биз алдык эле энчи кылабыз деп айттык. Бул аттын породасы кандай? Породасын точно билбейм экен. Точно белгисиз. Коёндой экен, а? Ооба, мына туяктарын эле караң, стакан туяк экен. Стакан туяк. Тик туяк да эми, а? Тик туяк. Буну минип азыр үйрөтө элексиңерби? Жок экен, минги болду экен. Бою bir 40'tan жогору экен, 45'ten. Мындай чыкса керек экен. Мына кетип көрүңүздөр. Эми буну тай экен, тайдын баасын тайдай кылып жөндөй коесуңбу? Ооба, жөндөй эле коебуз экен. Канча деп атасыңар? 90 миң дедик экен. 90 миң сом. Дагы кеми болот, а? Кеми болот, ооба. Мына кетип 90 миң сомго ушул тай коюлду. Бастырып койчу. Баскан бастыктарын бир сыра көрүп коелу. Алдыдагы номерге чаласыздар. Бул жигиттин аты Бекзат. Ушул жигитке чалып байланышып сурасаңыздар болот. 90 миң сом дагы кеми болот. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугуна Жеп ичиштери жакшы, а? ооба, жооп экен. Баарына жооп. Анда эмесе, айтыр. Бизге келгенде семиз эле биз просто көккө чыгарып эме кылабыз деп арыктаттык эле. Арыктатсыңар да? Пул керек болуп калып экөөнү чыгардык да. Өзү келгенде дың экен эле да. Ооба, келгенде жакшы эле. Жакшы экен эле. Караңыздар тугандар. Анда бүгүнкү Камел Ата айылындагы чыгарылыш Муз ТВ каналы чыгарылышты соңуна чыгарат. Саламатта калыңыздар. Баалар жаккан болсо, сиздерден класс белгисин күтөбүз тугандар. Баалар менимче аябай жакшы коюлду деп ойлойм. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө тугандар.